Мен аялым менен ажырашканыма көп болду. Сот аркылуу мүлктөрүбүз бөлүнүп, көп убактым сотко кетип, тапкан мүлкүмдүн баары арзан сатылып кетти. Учурда бир аз мүлктөрүм бар. Эми үйлөнсөм мүлктөрүм бөлүнүп кетпеш үчүн бардык мүлктөрүмдү башка адамдын наамына өткөрүшүм керекпи? Же башка жолу барбы? Мүлктөрүңүздү башка адамдын наамына өткөрүш талап кылынбайт. Себеби дегенде, эми бул бөлүнүп бүткөн. Бүгүнкү күндө сиздин наамыңыздагы мүлктөр бул жеке мүлк боюнча калат. Демек, мындан кийин үйлөнсөңүз дагы бул мүлк бөлүнүүгө жатпайт. Себеби биз дайым буга чейин дагы айтып келгенбиз, ошол үйлөнгөнгө чейинки же болбосо белекке берилген мурас катары калынган буюмдар, демек мүлктөр бул сиздин жеке мүлкүңүз болуп калат. Ошондуктан сиз мындан кийинки үйлөнгөн демек жубайыңыз менен бул мүлктөр бөлүнүүгө жатпайт. Бул жеке мүлк болот. Ал эми сиз ошол эле турак жайыңызды мындан кийин чогуу чарба жүргүзүп жатканда тапкан мүлктү бөлгүңүз келбесе, демек дагы ушундай бир кандай деп айтабыз, ушундай жагдайга туура келбеш үчүн, ал үчүн сиз үйлөнөрдө нике келишимин түзсөңүз болот. Бул жубайлардын мүлктүк укуктарын жана милдеттерин аныктоочу документ. Демек, келишим түзүлөт, ортодо кандай мүлк табылган болсо, ал кимдин наамына катталат. Ал мүлктүн демек канча пайызы кимге катталат, канча пайызы жубайлардын кимисине катталат. Бул боюнча сиздер келишим түзүп, атайын нотариус аркылуу күбөлөндүрүп, андан соң сиз мындай жашооңузду улантсаңыз болот, эч кандай мындай бөлүү коркунучу туулбайт. Кыргыз Республикасынын Үй-бүлө кодекси 43-берене нике келишими, жубайлардын никеге тургандыгы жана аны бузган учурдагы мүлктүк укуктарын жана милдеттерин аныктоочу жубайлардын же никеге туруп жаткан адамдардын макулдашуусу нике келишими катары таанылат. 44-берене нике келишимин түзүү. Нике келишими никени мамлекеттик каттоодон өткөргөнгө чейин жана никеде турган мезгилдин кайсы учурунда болбосун түзүлүшү мүмкүн. Никеге турууну мамлекеттик каттоодон өткөргөнгө чейин түзүлгөн нике келишими никеге туруу мамлекеттик каттоодон өткөн күнүн тартып күчүнө кирет. Нике келишими жазуу жүзүндө түзүлөт жана нотариалдык жактан ырасталат. Эгерде нике келишиминин шарттары Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына карама-каршы келсе, анда нотариус мындай келишимди же макулдашууну ырастоодон баш тартат. Нотариустун нотариалдык ишти аткаруудан баш тартышына сот тартибинде даттанса болот.